Бүгүн Бишкекте жол кире акысы жогорулап, коомдук транспортто накталай төлөм 20 сом, Тулпар картасы менен төлөө 17 сом болду. Пенсионерлер менен майыптыгы барлар автобус жана троллейбустарда акысыз жүрүшсө, ал эми микроавтобуска 8 сом төлөшөт. Ошондой эле окуучулар Тулпар картасына 360 сом жүктөп, аны менен бир ай бекер жүрө алышат. Жол киренин жогорулагына байланыштуу шаар тургундарынын пикирлерин уктук. Транспорт өзүнө жакташ керек да. Мурдатан бери бул вообще дотацион болуп келгенде. Элге эл жарым төлөсө, какой-то часть государство төлөп келген. Анан эми бүгүнкү күндө бензин кымбат, солярка кымбат, электричество кымбат. Ошон үчүн баа көтөрүлгөнү туура эле болот. Биз деле бүгүн билдик 20 сомго көтөрүшкөн. Анан баягы расчет аласың да, жака чейин мынча сом, бияка чейин мынча сом, ошого чыкпайт да. Айла жактан жетпейт. Ошон үчүн билбейм, хотя бы мына автобустарды 20 сомго көтөрүптүр. Алар хотя бы 15 көтөрсө жакшы болмок. Мамлекетке эми мына автобустар, жаңы автобустар каттап атат. Мисалы мен макул элемин. Анткени себеби баягы шаардагы мына маршрутка менен эл кыйналып атат. Ошондуктан чоң автобустар жүрүп берсе, элге да, эмеле баягы жүргүнчүлөргө да абдан жакшы ыңгайлуу шарт болмок да. Анан эми 20 сом эми туура эле го дейм. Негизи ошол 15-20 сом болгонун бүгүн эле билдим. Негизи 15 сом бойдон эле калтырса салмак. А так студентпиз да, анан иштебейбиз да. Анан иштебегенден кийин акчабыз жок, кыйналып калабыз. Кыргызстанда ушундай бүгүндөн баштап кымбаттоо башталыптыр. Эми муну туура түшүнүшүбүз керек. Азыр тиги базарда любой нерсе кымбаттап атпай, ага караганда мына келген автобустарды ушу бойдон бузбай, бузулзоңдоп, тазалыкта кармап, ошонун баардыгын ошо карап неметкенге эле акча керек. Ошон үчүн мен туура түшүнөм. Ал эми кымбаттаганды туура түшүнүп, туура кабыл алышыбыз керек баардыгыбыз. Автобус айдоочулары жол киренин 20 сомго жогорулашы негиздүү эле болгон дешет. Бүгүн эртең менен чыктык, элдер маанайы жакшы эле, туура түшүнүп атат. Ушул чоңдорду эле эсептеп чыгарышкан бардыгы. Кагаздарды окуп беребиз, приказдарды түшүндүрүп атабыз. Билеттерди сатып атабыз. Ушул карточка менен өзүнчө төлөшүп атат. Накталайга билет берип атабыз. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын жетекчиси Назгүл Жамгырчиева жол кире баасынын жогорулашы боюнча буларды айтты. 2024-жылдын 30 январынан тартып Бишкек шаарында коомдук транспортто жол кире эгерде накталай төлөй турган болсоңуздар 20 сомго барабар. Ал эми муниципалдык автобустарда жана троллейбустарда карталар аркылуу 17 сомго барабар. Жеке кичи автобуста жол кире 20 сомду түзөт. Ошону менен учурда орто эсеп менен күнүгө 500ден ашуун автобус, 120дан ашуун троллейбус жана 1000ден ашуун микроавтобус чыгууда.